аябай жестоко өлтүргөн да. Буттардын баары мындай издери турат, мындай чабылган. Анан колунда наручниктин изи болуп турат. Наручниктин изи могу жери жанчылып көгөрүп калган, могу жери да көгөрүп калган. Могу ортодо мындай наручник кийилген эме болуп турат да. Эми ал бомуштарда каякта наручник, каяктагы эме электрошокер болот. Ошол күмөн болуп атабыз да, ким өлтүрдү, ким эме кылды, ошол акыйкат чечим издеп биз келип атабыз да магабыз. Мен Ысык Ата районунун Ысык Ата айыл өкмөтүнүн Ичке Суу айылынын тургуну Ниязалиев Элзар Кубанычбекович. Менин агам Ниязалиев Уландын ушул өлүмү боюнча так маалыматты ошол эмелерден ички иштер органдарынан талап кылам да. Эмне себептен өлдү, киши колду болуп өлдүбү, же болбосо өз ажалынан өлдүбү, ошо боюнча ички иштер органдарынан акыйкат талап кылам да ошону. Анан мен эми ушуну башынан аягынан айтып берсем. Агам 78-жылкы 79-жылкы 1979-жылкы 3 баласы бар. 2 эркек, 1 кыз. Анан иштеген жери жаңы эле жумушка кирген. Кантка, сварочный эмеге кирген да. Жумушкачы. Ошол жакта иштеп аткан. 1 жума эле болгон иштеп атканына. Анан ошол маалда тая жемдикинде жатып иштеп аткан, Покровкада. Анан ошол жактан бирөөлөр звонить этип калат агама. Келбейсиңби, келбейсиңби, келбейсиңби деп 2-3 жолу звонить этти дейт. Анан агам ошо Аламидинге келиптир. Аламидинге келип, ошол жактан эми баягы тааныш тунуштарына жолугуптур, а жерден дагы жакшынакай эле жүргөн дейт ошол жерде. Андан кийин ошо воскресенье күнү болчу да. Воскресенье күнү, өткөн воскресенье күнү. Наркы воскресенье болуп калат го, бул воскресенье эмес. Ошол күнү ошол көргөндөр бар экен да, Аламидинде жүргөн дейт. Анын эртеси понедельник күнү бизге ошо РОУДдан 2 Свердловский РОУДдан да 2 тергөөчүбүз деп келиптир. Же уголовныйларбы ушундай деп келишиптир да, анын атам айтып берип атат. Эми мен анан атаман сурайт: Ниязалиев Улан сиздин балаңыз беле? Ооба, менин балам. Ушундай ДТП болуптур. Бир маршрутканы айдай качыптыр. Маршруткага паспорту түшүп калыптыр. Биз ошонун негизинде издеп жүрөбүз. Ал каякта, үйдөбү деп сурайт атаман. Атам айтат: ай, ал балам машина айдачу эмес эле, же эме күбөлүгү жок болсо деп ошентип атам айтат. Анан мага чалат атам. Ай, тиги балама чалып көрөйүнчү деп. Анан мага чалды. Элзар ушинтип эмеден келиптир деди. Свердловский РОУДдан келиптир. Анан чоң жерде иштеген балаң барбы, же туугандарың барбы деп сурап атат деп мага чалды атам. Анан атам айттым: сага жиберейинби деди. Атам менен биякта мектепте бошобой атам. Улуу байкемди тургузуп ошо менен сүйлөшсүн деп. Анан байкем туруп, байкемде сүйлөшөт. Ушул багада ушундай деп айтат. Анан үйү каякта деп сурайт. Анан үйүн көрсөтүп берет тиякта деп. Анан үйүнө барышат. Үйүнө барып, воротаны тыкылдатып, келинчеги чыгат. Анан келинчеги: ай, эмне болду? Ушундай Улан, Ниязалиев Улан сиздин жолдошуңуз беле? Ооба, менин жолдошум деп ал айтат. Ушундай жеңил машина деп ага айтат. Жеңил машина деп. Жеңил машина ушундай күйөөңүз айдай качып, ушинтип ДТП болду, берки жеңил машинаны сүзүп деп. Анан ай, эмне оорбу? Жок. Анда анчалык деле эмес. Жеңил эле.
деп ошентип жалтактап улам тиги жакты карап биякты карап атышты дейт да. Үйдүн буручун тиягын биягын карап атышты дейт. Андан кийин чыгып кетти дейт, жарым саат турду дейт, дагы үйдүн тегерегинде же бирдеме кылып сүйлөшүп аттыбы билбейм дейт да, ошо жеңем айтат да. Анан ошол боюнча кетишти тигилер, кетишиптир да, ошол бойдон кетип, анан иш келген жок ал. Анан биз да чалып аттык, телефон да өчүк. Анан булар мечитке барат, канттын мечитине, центральный мечитинде. А жерде байкемде иштеген, берки байкемде иштеген имам хатип болупчу. Ошол имамына барат. Ушу жерде улан деген, ушу жерге келип, ушу тегеректе иштепти деп. Анын өзүнүн аты Алик деп коебуз да, мындай кличкасы деп коебуз, эмне деп. А так чыныгы аты Улан. Анан тиги ошол имам Алик деп эле угуп жүрчү да агамды. Анан Улан деп сураса, Улан деген бу жерде билбейт экен, 79-жылкы деп сурат дейт. Билбейт экен мен тигиндей мындай деп. Ошо жерден анан имамдан сураптыр, берки агам, менден улуу агам бар, Урмат деген Ниязалиев, айылдын имамы. Анан ошонун телефонун берет, ага чалат ошол жерде турам деп. Ушинтип байкеңиз качан келип иштеди эле, анан тигиндей мындай деп кылып сураптыр да андан дагычы. Анан ала сурайт, ай жеңил экен, эмне болуптур, кандай машинени уруптур деп, эми жеңил эле тигиндей мындай деп ошентип сүйлөшүптүр. Ошо менен анан телефон менен сүйлөшүп, ошо менен алар кетишет тиги мечиттен. Ошол бойдон кетишиптир дагы. Анан кечинде саат мен издедим да. Издеп тиякты карадым, бияктан сураштырдым. Эч ким көргөн жокпуз, билген жокпуз. Кече келип кеткен деди. Ошо менен кечинде 8-де чалды. Понедельник күнү кечинде чалышты. Ошондо агаңыздын өлүгүн канча күндөн кийин? Эрте менен 6-5-терде өлүгүн ошо Аламидинде жибек жолу 184-үчү үйдөн табылыптыр да, ошол жерден таап. Бир күн эмес. Ортодо ошо агаңыз Ортодон канча күн өттү? Өтө элек болчу, күн өтө элек күнү. Күн өтө элек болчу ошо. Күн өтө элек деле кайра ошо сөөгү табылып атат, э? Күн өтө элек деле ошо булар ошол баары өлүктүн баарын эметип коюп, анан барышканбы деп атабыз да, буларчы тиякачы. Ондордо барып атпайбы? Бул таңкы эмеде өлүп атат да. Таңкы 5-терде дейт. 5-тер чама 6 чамаларында. Биз деле эми диалогун көргөн жокпуз. Ошондой деп божомол деп атышат да, чыгылып. Божомол ошондой болуп атат. Эмеси эме болуп атат да, ошо тигилер 10:30 барып атат бизге, айылга. 10:30-11-лерде барып атат. Анан ошентип барышып, анан ошо бойдон байкем менен сүйлөшүп, ошо менен баары эметилет, анан кечинде чалып атат да, кечинде 8-дерде, кечки 8-де. Атама чалыптыр. Ушинтип балаңызды издебейсиңерби, эмне тигиндей мындай деп атаман сурайт. Башка следователь сурайт. Анан атам, ай мен дем издеп эле атабыз деп ошентип туруп, анан улуу байкеме берет телефонду. Мен сен сүйлө. Анан байкем айтат, ай чынын айткылачы, эмне болду тигиндей мындай десе, ушинтип иниңиз каза болду деп ушинтип айтыптыр. Азыр морг жабык. Эртең келип 9-тарда келип алып кетиңиз деп ушинтип айтса керек. Ровдага келиңиз десе керек. Анан байкем Ровдага келет, улуу байкем. Ровдага келип, Ровдодан ошо кагаз ушундай болду, анан 2 адам кармалды, анан 3 адам кармалды деп ушинтип айтышыптыр да. Анан телефонун издеп атабыз деп, анан эмеге барат, моргко барат. Моргко барып, ошо моргтон ошол эмени өзү да кире албай койдум дейт, жаман болуп өзү да. Бишкекте, Донецкийде дейт. Анан өзүм дагы аябай жаман болуп кире албай койдум дейт. Анан жанында жолдош баласы, анан күйөө балабыз бар болчу. Ошол экөө кирип эметип алып чыгышыптыр да, ошолор. Анан ошондо да кагазды, могу моргтун кагазын бериптир. Грудная клетка тиги төшү сынды, анан эмне деп. Муну дагы минтип туруп эле берип койду дейт. Бул жердечи.
ошентип эле берип койду дейт. Бул жерге кодун да жазбаптыр. Мына коду да болуш керек экен. Мен кара кагаз алайын деп барсам, коду жок мына. Могу жерге жазыш керек экен кодун. А бул кагаз силерге ким берип атат? Муну ошо моргтон берип атат да муну. Мисалы үчүн ошо тергөө жүрүп жатканда айтат да эмне себептен өлгөн, өлүмдүн себеби эмне болгон деп силерге эмне деп айтты тергөөчүлөр? Себебин ошо бир үйдөн таптык деп айтыптыр да, ошо бир үйдөн табылды депчи. Үйдөн ушинтип эки эмени кармадык депчи, эки бомуш деп атат да бул жерде. А силер ошол үйгө бардыңарбы? Ошол үйгө бардык, видеого тартып алдым. Үй эми биз магазинден эжеден сурадык. Бир эже бар экен магазинде, ошо магазин саткан. Ошондон сурасак ал айтат. Ал жанагы кармап кеткен киши, ал маршрутка айдап жүргөн киши болчу. Ал өзү келинчегине да тийие турган эме деле эмес дейт. Өзү арык чырай мындай кишиге деле эмес, жок, аябай жоош адам болчу дейт. Анан ал адам өлтүрүшү деле мен билбейм дейт да, баягы эметип өлтүрүп алышы да мүмкүн, билбейм деп атат да алчы. Бирок силерге тергөөчүлөр ошол үйдөн табылды деп ошентип айтып атышат. Отпечатка кылып коюптур. Ошол кармап кетиптир. Ошол үйдүн үй бүлөсүнөн барып кандайдыр бир сиздин байкеңиз менен байланышы бар экенин сураган жоксуңарбы? Биз ал үй бүлөнүн инисине байкем айтып бериптир тиги. Ушундай эжеси бар, орлуу, ушундай иниси бар депчи, ошол үйдүн ээсининчи. Анан байкем чыдап кетти, телефонумду чыдап коеюн, эсилчө звонок этип калса, инисиби, эмнесиби звонок этип калса мага байланышсын деп ошо камакка чыдап кетет эжедегечи. Анан кечинде чалды да ал иниси. Ушундай болду, эми жаман окуя болуптур, мен деле эми байкемди күнөөлөбөйм. Байкем келинчеги менен ажырашып 2 ай болду, ичип аткан, ар ким келип кетип аткан, эми билбейм, мен деле силердин эмеңерди деле билбейт экенмин деп ушинтип айтып атат да. Сиздин байкеңиздин сөөгү табылган үйдүн ээси менен байланышы бар экен да андай байкеңиздин? Байланышы жок да, аны деле тааныбайт да, андай ага деле келген тааныбайт да ал деле. Ал кандай себептен бияка алып келип калганын ошону билбей атабыз да, кандай себеп менен келгенин деле билбей атпайбызбы ошону. Ошону айтпай атпайбы, карабайсыздарбы? Тергөөчүлөр айтпайбы? Ошондой болуп атат. Ошондой болуп атпайбы? Анан ошол 8-де чалып, ошондой болуп анан моргтон жанагындай болду да. Моргтон ошентип алып барды, айылга алып барышты. Анан айылдан биз эме кылдык, баягы жуук алдык да көмөрдө. Ошондо анан сүрөткө тартып алдык аны. Бүт болгондой эмне, кайсы аркасын, бүт башын, бүт. Бирок аябай эле жестокий сабаган да. Бул жерде көрбөйсүзбү? Родной клетка мындай жөн эле төшү сынган, анан жанчылган деп эле турат бул жерде. Көгала, сөгала деген жок болуп атпайбы, карабайсыз? Денесинде эмне жабыркагандары бар айтып берсеңиз? Денесинде Кандай мындай зомбулуктун бир түрлөрү барбы? бар, түрлөрү бар. Көзүндө тамтык жок. Могу телефондо бар, даже телефондон эме кылсам деле болот. Сиздерге көрсөтүп. Анан электрошокер менен урган жерлери да болуп атат да, эми эксперт эмеспиз да. Просто ошондой күмөн болуп атат да, эми баягы жаратып атат ошондой күмөнчү, мындай тийгизген точка болуп атат. Жан башына тийгизгени бар экен, могу жагына. Анан колунда наручниктин изи болуп турат. Наручниктин изи, могу жери жанчылып көгөрүп калган, могу жери да көгөрүп калган, могу ортодо мындай наручник кийилген эме болуп турат да. Эми ал бомуштарда каякта наручник, каяктагы эме электрошокер болот. Ошол күмөн болуп атабыз да, ким өлтүрдү, ким эме кылды, ошол акыйкат чечим издеп биз келип атабыз да мага. Аябай жесток өлтүргөн да. Буттардын баары мындай издер турат, мындай чабылган. Эми дубинка менен чапкандай го деп атабыз да, эми аны деле биз эме кыла албай атабыз, эми эксперт. Ошону мисалы ошо үйткө алып келдиңер, силерге моргтон сөөктү берди, ошондо жууганга алдыңыздар. Ошолорду көргөндө кандайдыр бир көз карандысыз медициналык эксперттерге берели сөөгүн деген ой келген жокпу силерге? Эми биз деле ушинтип өлтүрүп кетиптир десе деле биз деле өзүбүздү шок болуп калдык, өзүбүз эмне кыларыбызды билбей өзүбүз дагы.
Мындайды көрбөгөн башыбыздан өткөн эмес да. Анан шок болуп калдык. Ошо тергөө жүрүп атканда канча убакыт болду? Өткөн воскресенье болуп калат, ошондо канчасы болуп калат? Бул воскресенье эмес, наркы воскресенье болуп калат. Декабрь айынын баштары экен. Ошондой болуп атат да. Ошондой болуп атат. Ошол айынан азыртан бери мына өзүбүзгө келе элекпиз. Азыр тергөөчүлөр үйүңүздөргө келип атабы? Эмне деп атат? Келген жок, эч ким келген жок. Андан бери келген жок. Просто чалды анан биз өзүбүз келдик биякачы. Эмеге Свердловский ровдга келдик. Келип анан ошо тергөөчүнүн башчысы ким деген экен, фамилиясы Жапаров дегенге. Ошого келдик, ошого айттык. Ал болсо минтип атат. Эми биз изилдеп атабыз, эмне эле бизди күнөөлөп атасыңар деп атпайбы. Анан биз айттык, милиционерлер таап бергиле дедик. Ошо 2 опер барганды таап бергиле дедик. Десек андай жок, фит менен барган, фит. Фит деген үлгүдөгү машина жок деп бир балаларды көрсөтүп атат да. Мына моулар болчу, моо эмеспи, көргүлө, таанисыңарбы деп атат. Эгер ошо үйүңөргө келгенде өзүлөрү биз Моул райондук эмеден ички иштер бөлүмүнөн келдик, мындай аттуу тергөөчүлөрбүз деп атын тааныштырып, мындай Жок, тааныштырыптыр да, күбөлүгүн көрсөтүптүр. Бирок аттарын унутуп калдык да, биз өзүбүз шок болуп калдык. Ошондой болуп атат да. Азыр тергөө жүрүп атат деп атат. Тергөө жүрүп атат, 1 айдан кийин билинет дейт. Анан ошо адвокатта жалдап азыр ордерин эме кылып атканбыз. Анан алар да кирип эме кылса, биз эме деп атат да. Азыр эме делосу экспертизада анан тигиндей мындай деп шылып будамайлап атышат да, шылып ушундай болуп атат да. Ошол жанагы кишини кармап кетишиптир, анын өлүмүнө шектелди деп, аны менен биз жолугалы деп, ошол киши менен жолугуп көрдүңөрбү? Жок, жолуккан жокпуз. Тиги иниси айтып атат, мени жолуктурбай атат, жолугайын дедим. Силер аркылуу да жолуксам кандай болот, жолукпайлыбы деп атпайбы. Анан мен тергөөчүгө да чалдым да. Мен Аскат деген ошо тергөөчүгө чалдым. Эмне болуп атат бул дело? Тиги эмне болуп атат десем, биз жүрүп атат, иш жүрүп атат. Адвокат жалдайлы деп атат десек, адвокаттын кереги жок. Мына биз да адвокат силердин деп ушинтип айтып атат да. Мен ушу суранарым ушу Свердловский райондун милиционерлеринен, ушу тергөөчүсүнөн суранам. Ниязалиев Улан агам ошонун өлүмүн акыйкат тергеп берүүсүн суранам. Аскат Осмонов тергеп атыптыр. Ошо тергөөчүдөн суранам. Акыйкат тергеп беришин суранам.